6 дүйнөлүк көчмөндөр оюндарынын башталарына туура 100 күн калды. 100 күндөн кийин 31 августта Кыргызстанга дүйнө жүзүнөн спортчулар, коноктор жана туристтер келип, өлкөнүн эң маанилүү иш-чараларынын бири болмокчу. Ал эми бүгүн болсо ошол иш-чаранын жарчысы болгон электрондук такта ачылып, артка санак башталды. 8, 7, хурра! 4, 1. Көчмөндөр оюндарына даярдык бөлүгү Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Нуркожоевич Жапаровдун контролунда турат, көзөмөлүндө турат. Иш-чаранын баары Кудай буйрса бийик деңгээлде өтөт деп ишенебиз. Мурунку оюндарда 80ден ашыгыраак өлкөлөр катышчу. Быйыл ошо биз буйрса 90дон ашырабыз деп күтүп атабыз буйрса. Ошо азыркы бүгүнкү күндө 60тан ашык мамлекет уже өзүнүн катышуусу боюнча макулдугун берди. Кадырлуу кыргызстандыктар, 6-чы дүйнөлүк көчмөндөр оюндарынын башталышына карай артка санакты баштоо салтанатына кош келиңиздер. Уюштуруу комитет акыркы финалдык баскычка өтө баштадык. 100 күн калды 6-чы оюндардын башталышына. Бүгүн ошо элдин, Кыргызстандын тургундарын, Бишкек шаарынын тургундарын чакырып, ошол чоң эл аралык иш-чарага даярданууга 100 күн калды дегенди айтып коелу дедик элек. Баарыбыз өлкө менен даярданалы дедик. Анткени дүйнөдөн 90дон ашык өлкөдөн коноктор келет. Ошонун баарын биз кыргыздар бир жапатырмак бир команда болуп тосо алсак деген бир сигналды берели дедик элек. Быйыл жок дегенде эле бул катышкан мамлекеттердин саны 95тен ашык мамлекет келет. Спорт түрлөрүнүн санынан өсүшү, анткени кызыктуулардын көбөйүшү, спортсмендердин көбөйүшү, быйыл маданий программасынын байышы дагы да. Мурда бир эле фестиваль өтсө, быйыл 4 фестиваль өтөт көчмөндөрдүн алкагында. Анан эң чоң өзгөчөлүгү ачылыш азы эми Бишкек шаарында өтөт 31 августта. Катышкан мамлекеттердин спортсмендери келген мамлекеттердин СМИлери дагы аккредитация заявка беришет. Андан тышкары чоң жана Евроньюс, Аль Джазира, CNN, BBC деген каналдарынан да аккредитация алып атабыз. Буюрса июль айында аккредитациясын аяктайбыз. Эми Кыргызстанда 14, 16, 18 өтүп, аябай тажрыйбалуулар көп. Бизде өзгөчөлүгү мурдакы ошол 18-жылкадан 10 эсе, 20 эсе чоң болот. Мисалы үчүн мен бир эле мисал келтирейин. Бул дүйнө жүзүндө мындай жок болсо керек. Маданияттын иш-чарасы 540дан ашын иш-чара болот 6 күндүн ичинде. Бул мындайча айтканда болуп көрбөгөндөй кооздукта, спорттагы өзү көлөмү менен, курулуш иштери менен, кооздугу менен бул биздин мамлекетибиздин өнүккөнүнө, техникаларды биз мурун бир жактан ижарага ала турган болсок, мында биз өзүбүздүн мамлекеттин ичиндеги техникалар менен, атайын мамлекеттик түзүлгөн ушул мекемелер менен иш алып барып жатабыз. Ачылыш бул жакта болсо биринен баштап 6-сына чейин, ар бир мүнөтүнө чейин эсептелип чыкканда өтө кооздукта, өтө жогорку деңгээлде болот деп ойлойм. Анткени дүйнө жүзүндө тынччылык болсун эң башкысы. Биздин ошол өнүккөнүбүздүн, биздин ошол спорт жагындагы, маданиятыбыздын дагы, илимий жагындагы ушул жогорку деңгээлде көрсөтө алабыз деген ойдобуз. Я очень рада, что мы попали на обратный отсчет 100 дней до игр кочевников, потому что я считаю, это не просто спорт, не просто культура, это продвижение национальных стилей, национальной культуры.
Ол көчмөндөр оюну деген ушал чыккан кишиге ыраазычылык, чынын айткандачы. Биздин Кыргызстанда ийгиликтер, жакшылыктар болуп атат. Ушу ынтымагыбыз эле арбы эле дайыма жакшылык боло турса, ушуга ишенип, ушу көчмөн оюндарына баргыбыз келип турат да өзү деле. Сөзсүз үй бүлө менен барам го дейм. Концертти көрөлү деп келдик. Аябай жакшы. Кыргызстаныбыз аябай жакшы болуп өнүгүп атат. Ушундай жолдо өнүгө берсин. Дүйнөлүк көчмөндөр оюндарына барасызбы, күтүп атасызбы? Буюрса барабыз. Буюрса аракет кылып атабыз баралы деп. I love it. I think it's so amazing. Бул жакта Кыргызстандын маданиятын чагылдырган иш-чаралар уюштурулуп жатат. Бул биз үчүн өлкөнүн жакшы жактары менен таанышканга мүмкүнчүлүк ачты. Мага бул абдан жакты, кызыктуу болуп жатат. Көрсөтүүлөр, оюндар, көргөзмөлөр абдан сонун. Көчмөндөр оюндары жөнүндө да көп нерсе үйрөндүк. Эми август айында дүйнөлүк көчмөндөр оюндарына кайтып келүүнү ойлонуп жатабыз. Келүүгө абдан аракет кылабыз. I'm going to be in the region right before, so I'm thinking I'm going to change my plans and try and come. Негизи ошо биз спорттун улуттук түрлөрү боюнча дирекциясынан келдик. Баардык кыргыз күрөш түрүнөн ашыктыруучубуз. Анан балдарды алып келдик. Ушул жерде иш-чара жакшы өтүп атат, абдан жакшы. Жогорку деңгээлде десек болот. Дүйнөлүк көчмөндөр оюндарына даярдык кандай? Дүйнөлүк көчмөндөр оюндарына даярдык абдан кызуу жүрүп атат. Негизи абдан жакшы, жогорку деңгээлде. Бүгүн Бишкек шаарындагы Ала Тоо аянтында 6-чы дүйнөлүк көчмөндөр оюндарына 100 күн калгандыгы жарыяланды. Аянтта спорттук оюндар, концерттик программа, маалымат берүү жана ошондой эле көргөзмөлөр уюштурулду. Шаар тургундарына жылуу маанай тартууланды. Жанара Гайпекова, Азема Акберди кызы, 7 канал.